БК медиа каналынан пайдалуу кеңештер. Нөмө жемиштердин падышасы болгон анардын ден соолукка тийгизген пайдалуулугу. Анардын курамында организмге жакшы жардам бере турган витаминдер, минералдык заттар, туздар жана микроэлементтер көп. Анда клетчатка, глюкоза, фруктоза, лимон, алма кычкылы, азот кычкылы, калий, кальций, марганец, магний жана натрий бар. 100 грамм анар маңызында 62-79 килокалорий бар. Ал эми 100 грамм анар ширеси 42-65 килокалорийге барабар болот. Анардын даны С витаминине өтө бай. Белгилүү болгондой, тамеки тарткан сайын организмдеги бул витамин жоголот. Ошондуктан бул жемиш тамеки тарткандар үчүн пайдалуу. Эгер организмиңиз ар кандай вирустарга туруштук берсин десеңиз, анда сөзсүз анар жеп жүрүңүз. Эгерде компьютер алдында көп отуруп иштеген адам болсоңуз, анда организм ПП витаминине өтө муктаж болот. Анткени көрүү органдарына эң зарыл болгон ПП витамини. Албетте бул витаминди анардын курамынан таба аласыз. Анардын курамындагы В1 витамини эске тутууну жакшыртат жана мээнин нерв системасын жакшы иштөөсүн камсыздайт. Изилдөөчүлөрдүн айтымында анардын ширеси үндү күчтүү жана жагымдуу кылат. Андыктан ырдоо алдында 1 стакан анар ширесин ичип алуу сунушталат. Анардын ширеси табитти жакшыртат. Аз кандуулук менен күрөшүүдө 2 ай бою күнүнө 3 маал тамакка чейин жарым стакан жаңы сыгылган анар ширесин ичип турса болот. Же болбосо күндө 1 анар жеп туруу сунушталат. Анардын данын артериялык кан басым чукул төмөндөп кеткен учурда жеш керек. Анардын ичиндеги дандарын каптаган чел кабыктарды кургатып, аны чай катары демдеп ичсе, нерв системасын тынчтандырат жана түн уйкуну жакшыртат. Атеросклероздон, өнөкөт баш оорудан арылуу үчүн үй шартында сыгылып алынган анар ширесин ичип туруу зарыл. Тиш ооруп жаткан учурда бал менен аралашкан анар дандарын жеп басууга болот. Инфекциялык оорулардан тезирээк айыгуу үчүн тиешелүү дары-дармек менен бирге жаңы бышкан анарды жесе болот. Анар ширеси организмди уулануудан коргойт. Мындай максатта аны радиоактивдүү өнөр жайларда иштегендер же ушундай зонада жашагандар колдонушу керек. Чүчөк курттан арылуу үчүн эң жакшы каражат катары эсептелет. Ал үчүн анардын 40-50 грамм майдаланган кабыгын 400 грамм муздак сууга салып 6 саатка чылап коет. Анан жай отто 200 грамм суу калгыча кайнатуу керек. Муздаган соң марлиден сүзүп, суусун 1 сааттын ичинде бөлүп ичип, 4-5 сааттан кийин клизма жасоо зарыл. Сынган жерлерди батыраак калыбына келтирүү үчүн анардын майдаланган кабыгы менен алоэ ширесин аралаштырып сүйкөгөн жакшы. Ангина менен ооруган маалда 1 стакан ысык сууга анардын ширесин же 1 чай кашык анардын майдаланган кабыгын чылап, аны менен тамакты чайкаса, чыдаткыс ооруу басаңдап, инфекциялар өлөт. Ички органдарда кум, таш пайда болсо, анар ширеси жардамга келет. Күнүнө 5-6 жолу тамактанууга 20 мүнөт калганда 2 аш кашык анар ширесин ичүү зарыл. Жүрөк ооруганда эртең менен ач карын жарым стакан таттуу анардын ширесин ичкен жакшы. Табит качса, дайыма тамак алдында жарым стакан ширеден ичүү сунушталат. Көк боор оорусунда анар ширеси кадимгидей ооруну бир кыйла басаңдатат. Мындай учурда күнүгө 2 маал жарым стакан шире ичүү сунушталат. Эркектердин бел күчүн бекемдөөдө анардан өткөн табигый дары жок. Күнүнө 1 стакан анар ширеси мырзалардын күч-кубатын кайтарат. Бул суусундук кан айланууну жакшыртат. Кан тамырга топтолгон холестеринди тазалайт. Муну менен кошо импотенция деген дартка таба болот. Анардын ширеси аялдарга да ушундай эле таасир этип, андан тышкары сөөк жана булчуңдарын чыңалтып бекемдейт.
Ысытма жогорулап кеткенде анардын ширесин колдонсоңуз болот. Анардын ширеси менен оозду чайкап турса, жагымсыз жыттан арылтат. Ашказанга суук тийгенде анардын данын жеш керек. Ошондой эле анардын кабыгын 200-300 мл сууга кайнатып, муздагандан кийин 1 чай кашык кумшекер кошуп, тамактан алдын 50 мл ичүү керек. Анар организмдеги зат алмашууну жөнгө салууда өтө маанилүү. Канды тазалап, уулуу заттарды сыртка чыгарат. Ар дайым анарды жеп жүргөн адамдын денеси жана бети тунарып, таза болуп турат. Ошондой эле чачтын жана тырмактын толук кандуу өсүүсүнө жардам берет. Бетке тактар чыкканда анардын курамында лимон кычкылтеги бар болгондуктан аны бетти тазалоо үчүн каражат катары колдонсо болот. Ал беттеги пигменттик тактарды, безеткилерди, сепкилдерди кетирүүгө жардам берет. Ар бир эле жер жемишин колдоноордон мурун дарыгерден кеңеш сураган туура болот. Себеби эң пайдалуу болгон жемиштердин өзүндө да жеке адамдын ден соолугуна катыштуу аллергиялык ферменттер бар болушу мүмкүн. Эскерте кетчү нерсе, анардын ширесине сөзсүз түрдө таза суу кошуп ичиш керек. Анткени анын курамындагы көптөгөн кычкылтектер эмаль менен ашказанга зыянын тийгизип коюшу мүмкүн. Анардын кабыгында анча көп эмес, бирок күчтүү болгон уулуу зат алкалоид бар. Ошол үчүн аталган жемишти ден соолукту чыңдоо максатында колдоноордо этият болуу зарыл. Башкача айтканда, көрсөтүлгөн өлчөмдө гана кабыл алуу керек. Болбосо кан басымдын көтөрүлүшү, баш айланышы, көрүү начарлашы мүмкүн. Ошондой эле ашказан жарасы барларга жана гастрит менен ооругандарга анар сунушталбайт. Анардын косметология жаатында сулуулук үчүн тийгизген пайдасы зор. Теринин майлуу же безеткилүү болушун анар маскасы менен калыбына келтирсе болот. Ал үчүн анардын кургатылып майдаланган кабыгын бир аз кууруп, муздаган соң ага ылайыктуу кылып зайтун майын кошосуз. Аралашманы муздаткычта сактап, жумасына 2 жолу бетиңизге 10-15 мүнөткө коюп, кийин жылуу сууга жууп коюңуз. Бетиңиздин териси жагымдуу болуш үчүн 1 чай кашыктан анар ширеси менен каймакты аралаштырып, 10-15 мүнөт бетиңизге маска кылып коесуз. Бетти агартууну каалагандар үчүн маска. 2 аш кашык жаңы сыгылган анар ширесине 1 аш кашык каймак жана жарым аш кашык лимон ширесин кошуп аралаштырат. Бул масканы бетиңизге коюп, 15 мүнөттөн кийин салкын сууга жууп салыңыз. Майлуу терилүү бетке лосьон. Анардын ширесин эртең менен кечинде бетиңизге сүртсөңүз, бул теринин майлуулугун азайткандан сырткары безеткилерди кетирет, бетти агартып, түсүн жакшыртат. Ошондой эле беттин терисиндеги кара точкаларды жана сепкилдерди жаңы сыгылган анар ширеси менен сүртүп отуруп азайтса болот. Бирок бул ыкма териси кургак адамдарга тиешелүү эмес. Анарды кантип тандоо керек? Нормалдуу анардын кабыгы кургак, ал эми ичи ширелүү болот. Ал үчүн сырткы кабыгы жылмакай эмес, тескерисинче бир аз бүтүрүлүүсүн сатып алсаңыз туура болот. Ал эми кабыгы жылмакай, жагымдуу анар убагынан эрте үзүлгөн болуп саналат. Кабыгынан сырткары жемиштин нормалдуу экенин анын гүлдөгөн жеринен билсе болот. Эгерде гүлдөгөн жери жашыл тартып турган болсо, анда ал анар эскирип калган. Ошол эле маалда эскирбеген анар катуу болот. Анарды десерт катары гана эмес, ошол эле маалда ашканада анардан ар кандай даамдарды, кыямдарды, соустарды даярдап, данын тамактарды кооздоо үчүн колдонушат. Анар кыямы. Керектелүүчү азыктар: 1 литр анардын ширеси, 1 стакан анардын даны, 1,5 килограмм кумшекер, 2-3 стакан жаңгак керектелет. Алгач анардын ширесине кумшекерди кошуп, коюуланганча 20-30 мүнөттөй кайнатабыз. Кайнап жаткан сиропко анардын данын
жана майдаланган жаңгакты салып 5 мүнөттөй кайнатабыз. Даяр болгон кыямды бууланган банкаларга куюп жаап коебуз. Пайдалуу кеңештер, кызыктуу маалыматтар биздин каналда. Каналга катталып биз менен бирге болуңуздар. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат.